Эми бул муфтий Максат Ажы Токтомушевдун айланасында бул чоң ызы чуу жаралды. Бул өтө резонанстуу иш, ошондуктан бул боюнча бул максатта эми мен майдалансам дагы башынан баштап айтып берүүгө туура келет да. Бул иште мурдатан эле бир ушул диний тармагында жүргөн аалымдар, диний тармагында жүргөн жарандарыбыз эки бөлүнүп алып чабышып келаткан ушундай жоруктар бар да. Бул тетиги мурунку жылдан баштап 4-5 жылдан бери келаткан эле оокат экен бул. Мен баягы шайлоого жаңы аттанып аткан мезгилде ошондо баягы өзүмдүн милдеттеримди тапшырып анан шайлоого кеткен мезгил болчу. Азыр мен жаңылышпасам ушу декабрдын башы бекен. Ушундай убакта штабта отурганда Максат Ажы өзү келген маган. Анан келип арыз муңун айтты. Ушинтип аалымдар кеңеши мени ушу эрте мөөнөтү менен эртерээк азыр кызматыман алып, анан башка шайлоо, жаңыдан шайлоо өткөрөбүз деп атат. Биздин шайлоо болсо ушу апрель айында келип калмак. Ушуга бир 3-4 ай эле калды, 4 ай эле. Ошо өз убагында өтсө жакшы болот эле деп маган штабка келген. Мен кабыл алгам, экөөбүз 1 саат сүйлөшүп отурганбыз. Ал бардык жагдайды айтып түшүндүргөн. Анан мен ошол замат эле сурасам, а киши айтты, ушу дин башкармалыгын көзөмөлдөгөн жанагы директор биздин мамлекеттик. Ушул тараптан анан ушу башка жанагы диний аалымдар тарабынан, аалымдар кеңеши тарабынан болуп атат, анан ошо өкмөт тарабынан деп атат деген ушундай бир маалыматтар түшүп атат мага деп келгенде, мен ошол мезгилде Бакыт Аманбаев эле руководитель аппарат жетекчиси. Ошого муфтийдин көзүнчө чалып, баягы үн күчөткүчүнө коюп, громкостько чалып туруп мен айтканмын. Өкмөт эч качан ушу муфтияттын ишине кийлигишпесин. Кимди алат, кимди коёт, бирөөңөр да кийлигишпегиле. Бирок мындай үстүртөн көзөмөл алалы, эгерде туура эмес жолго кетип аткан болсо, анда түздөп коюп турабыз биз. Мамлекеттин максаты ошол болуш керек. Деп туруп анан ошол Бакыт Аманбаевга чалып, бардыгына айткын. Ошол агенттикке дагы айткын. Жана динди көзөмөлдөгөн комиссияга дагы айткын, башчысына деп. Ал убакта мен ушу Акин Токталиевди коюп кеткен элем. Ушу дин комиссиясында анткени көп жылдан бери ушу динчилдердин укугун коргоп, жана түрмөдө жаткан адамдардын укугун коргоп, жана Хизбут Тахрир жана башка деп соттолуп кеткен адамдардын укугун коргоп жүргөн адам болчу. Анан мен ушулардын укугун коргосун деген максатта ошол кишини коюп кеткем дагы Бакыт Аманбаевга, руководитель аппаратка айтканмын. Ошого сиз айтыңыз, бардыгына телефон чалыңыз. 3 ай 4 ай убакыт калыптыр. Анын эч айырмасы жок. Ошо апрелде эле ушу аалымдар кеңеши жанагындай курултайы, дин тармагындагы курултай келип, кимди шайлап алса аны шайлап алсын. Только ошол биздин салттуу динди кармаган, динчилдердин баарын башын бириктирип турган, ызы чуу болбогон адамды койсун деп ушинтип токтотуп койгонмун. Бул ошо декабрдын башы болчу. Андан кийин мына ушу жакында эле ушу мен инаугурациянын алдында дагы мага маалымат келди. Кайрадан эле бай ызы чуу болуп атат. Ушу дин башкармалыгы эки бөлүнүп чабышып атат ичинен. Аалымдар кеңеши муну эртелеп бүгүн алып, анан кийин кайра жаңыдан тез арада биз курултай уюштуруп шайлоо кылабыз деди. Себептерин сурасам, эки себеби бар экен мунун. Анткени койгон бай талаптары, биринчиси акчаларды жеп койду деген, анан экинчиси болсо ошол баягы Чубак Ажы сыяктуу бул Максат Ажы дагы YouTube'да жүрбөйбү, сабак берет эмеспи? Суроо жоопторго берет дин тармагында. Ошол жерден бул эки жерден оозунан жаңылган экен. То есть баягы өзүнүн позициясынан жаңылган экен. Биздин салттуу динди айтпай тескери жакка үндөдүү деген талаптарды койгон экен. Анан ошол жерден мага маалымат жеткенден кийин мен эми Арзыбек Бурханов деген мен жанымда жүрөт, мурда депутат болгонбуз, чогуу жакшы таанышпыз. Ал жардамчы катары эле мен аны мен инаугурацияга даярданып атып, колум бошобогондуктан эле аны сурандым. Сен барып Максат Ажыга жолугуп эле, өзүнө жолугуп. Эгерде ушундай ызы чуу болуп аткан болсо, баарынын башын бириктирип, ынтымакта тынч эле баягы тарап кетишсин, чепкен калпагын жаап эле, анан эгерде шайлоосу болсо, каалаган кишисин шайлап алсын. Биз мамлекет кимди шайла, муну шайла, тигин шайла деп киришпейбиз динне. Дин тармагындагы ушу динди түшүнгөн адамдар, чөйрөсүндөгү адамдар кимди кааласа ошону коюп алсын деп эле айткам. Анан анын баягы кетирген катачылыгы, ал түз баягы Максат Ажыга барып эле сүйлөшкөндүн ордуна
баягы Акин Токталиевке барып, баягы дин комиссиясынын төрагасы катары, баягы директор катары барып, ушундай ызы чуу болуп атыптыр. Сиз Максат ажы менен барып ушуну баягы ызы чуу кылбай, эки тарапты тең жараштырып басып коюңуз деп айткан экен. Анан ал барып анан туура эмес маалыматты айткан экен да, ушундай кет деп атат дегендей. Анан эртеси күнү баягы ызы чуусу басылгандын ордуна кайра күчөй баштады. Анан эсимде жок, ушу балким 5-нчи күн бекен ушундай болчу. Баягы инаугурацияга жакындап калган мезгил эле. Анан мен өзүм муфтийге чалдым. Телефон чалып айттым, ушу жума намазга баратам азыр. Сиз ушу мечитте күтүп туруңуз, нааразы болгон тарапты да топтоңуз, өзүңүздөрдүн тараптарды да топтоңуз, муфтиятты барып, мен ушу эки тарапты тең угайынчы. Мен маалыматым, терең маалыматым жок бул боюнча. Деп анан мен баягы жаңы салынган мечитке баратсам, чалып калды. Биз жаңы салынган мечитте эмеспиз, баягы эски эле жерибиздебиз деп. Анан бурулуп эски жерине кирдим. 7-8 аксакалдар топтолгон экен, ушу дин чөйрөсүндөгү. Кийин аягында ушул Абдышүкүр ажы дагы келди. Муфтий өзү болду. Анан ошол жанакы текшерүү комиссиясынын башчысы Бакыт Нурдинов деген болду. Анан аалымдардан дагы аксакалдар болду. Уламалар кеңешинин дагы баягы мүчөлөрү болду. Анан олтуруп 4-5 саат ошол жерде сүйлөштүк. Мен эки тарабын тең уктум. Муфтий тарапты да уктум, жанагындай наразычылык тарапты да уктум. Жана башында айтып кеткендей, наразычылык тараптын койгон талабы ошо муфтийге сен туура эмес башкарып атасың динди дешти. Биринчиси. Экинчиси, сен акчанын көбүн жеп койдуң, азыр баягы былтыркы жанагы ажылыкка барабыз деп чогулткан адамдардын акчалары чогулган да былтыр, где-то бир 16 миллион доллардын тегерегинде акча чогулган экен. Ошондон жетпейт деп калды. Сен жеп койдуң ошонун көбүн. Сен отчет бер десе, бул отчет бербей аткан экен. Текшерели десе, текшерүүгө киргизбей аткан экен. Анан ошол жерден 4-5 саат сүйлөшүп олтуруп муфтиятта. Мен айттым. Эми дедим, шайлооңор апрелде келет экен дедим. 2 айдын арысы кайсы, бериси кайсы дедим. 2 айдан кийин шайлооңор болот экен. Азыр мындай эртелеп эле ызы чуу болбой, ошо апрелде эле шайлооңорду өткөрүп алгыла дедим. Ушуга макул болгула, мен силерден суранам дедим. Азыр эки бөлүнүп чабышып, өзүңөр ушу дин аалымдары болсоңор, бүтүндөй Кыргызстанга ушул маданияттуулукту, ыймандуулукту үйрөтө турган аксакалдар болсоңор, анан бири-бириңер менен ушинтип чабышып отурганыңар бул жакшы эмес деп өзлөрүнө беттерине айттым. Алар өзлөрү деле макул болду. Макулсуңарбы десем, макул болду дагы, кетти. Эми бияка баягы каражат маселесинен коюп аткан претензияңар болсо, жана жеп койду, ичип койду деген претензияңар болсо, мага ишенсеңер, мен мындай бухгалтер жиберип, кассасын текшертип, анан сиздерге ушу наразы болуп аткан тарапка мен отчетун берейин дедим. Ага бир 10-15 күн убакыт керек, мага убакыт берсеңер, мен текшертип берейин дагы, анан силерге киргизбей атса, силерде мынакей Бакыт Нурдинов деген комиссиясынын төрагасы бар экен, баягы текшерүү комиссиясынын. Ушулардын ичине кошуп, баягы жиберип, баягы бухгалтерди. Анан текшертип туруп, анан силерге маалымат берели деп, ошо менен макулдашып, татынакай бири-бири менен элдешип, анан тарап кетишкен. Бул ошо инаугурациянын алды болчу, баягы датасы так эсимде жок. Тарап, анан кетишкен да. Анан мен бухгалтер жиберип, баягы ревизионный комиссиясы менен кошо текшере башташты булар. Текшере баштаганда эле чындыгында буякта жетишпегендиктер бар экен. Баягы 16 миллиондон 7 миллионун, бир 8 миллионго жакынын, 7 миллион 700 миң долларын алыптыр дагы. Булар конвертация жасап, сомго айлантып. Баягы ажылык сапарга барчулардын акчасы да бул тийилбеш керек эле да. Анан ошону 8 миллионго жакынын конвертация кылып сомго, башка банктарга баягы киреше алуу максатында процентке салышкан экен. Анан ал процентке салганда былтыр процентке салып, анан кайра аны баягы пайда көргөнчө чейин доллар эми өсүп атпайбы? 15 сомго өсүп кетиптир. Пайда көргөндөн көрмөк түгүл чыгым тартып калып атат булар. Чыгымы эле 700 миң доллардын тегереги болуп кетип атат мына. Чыгымы. Баягы пайда көрөм деп тескерисинче доллар өсүп кетти дагы, диги сомго айлантып койгон да. Анан банкка салып койгон, ал пайда көргөнчө чейин доллар өсүп кетет да, 15 сомго өсүп кетет дагы. Чыгымы бір 685.479 долларга чыгым тартып калат. Мына ушундай болот да. Андан сырткары 155 миллион сомун август айында, баягы былтыркы жылдын август айында булар баягы бир фирмага бердик деп жасайт дагы, ал фирма алып туруп, анан шайлоого баягы бир партияга колдонуп салышат булар. 155 миллион сомун.
Эми бул ажыга барчу, ажыгылык сапарга барчу адамдардын акчасы да аны бербеш керек эле. Орток акчада. Анан эми ал азыр бүгүнкү күндө дагы толук кайтарылбай турат да. Анан бул жерде ажылыкка бара турган адамдар, баягы акча төккөн адамдар, кел акчамды бер десе, жарым жартылайын берип, а жарым жартылайы бүгүн бериле элек экен да. Мына ошонун кесепетинен баягы тияка бияка чачыратып кеткен акчаларды кайра кайтара албай, бүгүн ошондон мына жаңжал чыгып атат да бири-бири менен. Анан эми бүгүнкү күндө айтып атпайбы, мен сос түйүндөрдөн анан жанагындай бир маалыматтардан уктум. Как будто мен Садыр Жапаров же болбосо ташип, атайлап, баягы муфтийди каматып, ушундай бир ошо муфтийдин орду керек болуп атат дегендей айтып атышат да. Мына төбөбүздө Кудай карап турат, мага муфтийдин ордунун кереги жок. Ал кимисин шайлап алса, анысын шайлап алсын. Мен ушул жерде ошо аалымдар кеңешинин алдында, муфтиятта отурганда муфтийдин алдында, ошо Абдышүкүр ажы да бар эле, баягы дин аалымдарынын баарынын көзүнчө айттым элем. Мына төбөбүздө Кудай карап турат. Силердин ушу шайлооңорго мамлекеттик чиновниктер бирөө дагы кийлигишпейт деп. Бир гана ошо силерден сураныч, таза, салттуу динди тутунган муфтийди шайлап алгыла деген сураныч болгон. Мен бүгүн дагы айтып коеюн, бүткүл ошол биздин Кыргызстандагы дин тармагында жүргөн жарандарыбызга кайрылып коеюн. Ошо шайлоодо таза келип, таза адамды, таза муфтийди шайлап алыштарын суранат элем мен. Мамлекет кийлигишпейт. Эгерде туура эмес жолго баратса, анда туура жолго түздөп койгонго биздин күчүбүз жетет. Бирок ошо шайлоосуна кийлигишпешибиз керек. Мына бизде 3-чү жолу революция болду, өзүңүздөр билесиздер, октябрда бүт бардыгы келип шайлоонун кесепетинен чыккан. Анан эми бул парламенттик шайлообу, президенттик шайлообу, ушу дин аалымдарын муфтийди шайлообу айырмасы жок. Кайсы гана шайлоо болбосун. Шайлоо деген сөз бул элдин пикири менен эсептешүү деген сөз. Көпчүлүк сизди шайласа, сиз болуңуз. Тиги кишини шайласа, тиги болсун. Мына ушундай принципке баратабыз. Кудай буйрса жакында апрель айында жергиликтүү шайлоолорго дагы өтөт. Жергиликтүү депутаттарга, шаардык депутаттарга дегендей. Ал дагы таптаза ойдон өтөт. Анткени мурда ушул президенттик шайлоодо айтканбыз, сатып алуу, сатуулар болуп турган болсо кармап туруп камагыла деп. Мына жергиликтүү кеңеште дагы ошондой принципти карманабыз. Мындан ары кандай гана шайлоо болбосун. Мейли муфтияттан муфтийди шайлайбы, шаардык кеңештин депутатын шайлайбы, жогорку кеңештин депутатын шайлайбы же президентти шайлайбы, таптаза өтүш керек.